Кутман кеч, урматтуу телекөрүүчүлөр, барыңыздарга салам айтам. Мына ушул любимый телеканалында кайрадан сиздер менен көрүшүп турганыбызга чексиз кубанычтабыз жана Халва шоу программасы өз ишин баштады. Мына ушул мүнөттөрдөн тарта барыңыздарга салам айтып, жаркын маанай калып, программабызды алга карай уланталы. Айпир Адамкулова кызматыңыздарда болом. Жана бул мүнөттөрдөн тарта ар бириңиздерге жүзүңүздөргө жылмаюу келет деп ишендирип өтөлү. Аны эмесе бүгүнкү биздин студиябыз сулууларга бай десек болот, жана сирен өңгө десек болот, толуп калдык. Жана мына ошого жараша сонун оюндар, күлкүлөр жана башка нерселер болот деп ишендирип өтөлү. Аны эмесе дароо тааныштырып өтөйүн, биздин командалар экиге бөлүнүп даярданып отурушат жана алар кандай ойношот болду экен алдыда байкайбыз. Аны эмесе сулуулар менен тааныштырып өтөйүн. Жалпысынан бизде ак маанай бийчилер тобу бар экенин эсиңиздерге салып өтөлү. Келиңиздер, кол чабабыз, Жана менин оң тарабымда Медина Уланова конокто, кол чабып коелу. Медина, кош келиңиз. Саламатсызбы? Негизи бий тармагында жүргөнүңүзгө канча убакыт болду? Мен кичинекей кезимден эле бийлейм, бирок бул группаны мен жетектейм. Бул группанын ачылышына жарым жыл болду. Ошо. Эмне үчүн ак маанай деп аталып калган? Анткени бул группада жан гана маанай ачык кыздар жана элдерге маанай тартылуу үчүн ак маанай деп атын атаганбыз. Жакшы. Кол чабып коелу Мединага, Ал эми Медина менен биргеликте бир командада боло турчу бизде дагы бир сулуу Раяна Мирзатова бизде конокто. Кол чабып. Раяна, кош келиңиз. Бийден сырткары ырдайсызбы? Жок. Ырдабайсызбы? Эмнеге талантыңыз көбүрөөк жакыныраак? Бийге эле. Бийге элеби? Мындай курак курап же башка бир нерселер кыла аласызбы? Жок, бийге эле кызмам. Кийин мисалы өзүңүз элестетип көрдүңүз беле, турмушка чыккандан кийин бийден сырткары башка бир тармактарга кетем же ушул эле тармак менен кетем деп бир максат коюп койдуңузбу? Башка деле ойлор бар болчу негизи. Негизи эми ол милиция жактан эметким келет да. Кийинки эмелеринчи. Ошондо пландарыңыз, Бирок танцын дагы таштабайм деп эметем да. Группа ачкым келет өзүм дагы. Өзүмдүкүнчү жеке группамды. Жакшы, кол чабып коелу Раянага. Аны эмесе келиңиздер, Медина, Раяна, сиздердин командага ат коюп алалы. Кандай ат коебуз? Актерек кылар эле. Актерек. Актерек командасы бизде Халва шоудо даяр. Актерек. Экинчи команда кандай болот экен, Азыр байкайбыз. Сол жагымда кыздар менен тааныштырып өтөйүн. Садия Аманкулова бизде конокто. Кол чабып коелу. Садия, кош келиңиз. Саламатсызбы? Негизи баягы бийде адашып кеткен учурлар сөзсүз болуш керек да, эл алдында. Чынын сиздин эң биринчи адашкан күнүңүз кандай болду эле, анан каякта болду эле? Дворец спортадан болуш керек, ошо эл алдында мындай толкундануу болот го. Вот выступлениясында артта туруп ошо адашып кеткен, но аракет кылам бат-баттан сразу элдерге кошулуп, кыздарга кошулуп бийлеп кеткенди аракет кылам. Бирок болот андай учур, ар бирөөбүздө эле болот го дейм, адашып кеткен учур болот. Элдер мисалы байкабай адаштырып алган учурлар болобу? Мисалы элдер байкабайт, бирок силер адашып калганыңарды сезесиңер. Ооба, болот. Өзүбүздү албетте сезебиз, то что биз эме туура эмес бийлегенибизди бат-баттан оңдоп кетебиз. Жакшы, келиңиздер, Садияга кол чабып коелу, Садия менен Аделя Азимканова бир командада болот экен. Кол чабып коелу. Аделя, кош келиңиз. Сизчи эң биринчи бийлеген күн каякта болду эле? Эң биринчи бийлеген бул мен эң биринчи жолу тойдо выступать эткем. Ошо дароо эле тойго чыгып кеткенсиз. Ооба, келип мындай биринчи той болмок, ошол күнү анан сен чыгасың деген мен мындай күтүүсүздөн чыгып калгам. Ошол күнү биринчи жолу чыккам.
выступать эткем. Бирок ага чейин эле буга чейин бул Акманай менен чыккан биринчи жолу чыккам. Ага чейин эле башка танцларда чыгып жүргөм. Негизи эл алдында азыркы учурда көнүп калдыңар да, тескерисинче билеңер келет болуш керек, элдин алдына барып созолонгуңар келет болуш керек да. Ошол учурлар көбүрөөк жакса керек силерге. Ооба, ар бирибизге эле ушинтип эл алдында жакшы маанай тартуулап бийлеген ар бирибиздин эле кыялыбыз десек болот. Бизге жагат ушинтип тойлордо, выступленияларда выступать эткен. Жакшы, Аделяга кошулабыз, азаматсыздар дейли. Аны эмесе Садия, Аделя сиздердин командаңыздарга ат коелу. Уйкаштырып көктерек деп коюп коелу. Ат терек, көк терек болду, анда. Мына ушундай, урматтуу көрүүчүлөр, командаларыбыз өзгөчө болду, окшош да кийинип келиштир. Кайсы команда бүгүн жеңүүчү аталып, Халва шоу программасында биздин белектерге ээ болушат болду экен. Алдыңкы мүнөттөрдө биз менен бирге болуңуз дейли. Актерек жана Көктерек командалары бизде даяр. Кыздар, бүгүнкү программада өзгөчө шаң менен, жакшы бир күч менен отурушуңар керек, анткени дегенде бизде белектер бар. Айта кетүүчү нерсе, бүгүнкү программабыздын башкы демөөрчүсү Nitro энергетикалык суусундугу Абдышата компаниясынын Кыргызстандагы эң алгачкы атом мекендик өндүрүшү экенин эсиңиздерге, энергетикалык суусундугу экенин сиздерге эсиңиздерге салып өтөлү. Жана сөз түрдө мына ушул Nitro'дон ичип энергия топтоп алалы дагы, анан программабызды баштайлы. Биздин айрымабыз жок. Биз биргеликти гана жеңебиз. Күч биримдикте. Ар бирибиз жеңүүчүбүз. Nitro Олимп чемпиондорунун күч кубаты. Аны эмесе биринчи оюнубузду баштайбыз, урматтуу көрүүчүлөр. Тамга жегич оюнубузга күбө болосуздар азыр. Сиздер дагы санап отуруңуздар ким кандай жооп берди жана канча суроого жооп бергенин санап отурсаңыздар болот. Аны эмесе кыздар, кайсы командадан баштайлы? Көктерек. Актерек баштайбыз. Сер баштай бергиле. Актеректен баштай берели анда, Макул, Актерек командасы сиздерден ким ойнойт? Бирөңөр жардам берип турсаңар болот да? Мен жардам берем. Анда Медина сиз ойнойсуз, Оюндун шарты боюнча сиздерге көптөгөн суроолор берилет. Мына ошол суроолорго бир тамга айтам, ошол тамгадан баштап гана жооп бересиздер. Анда сиздерге берилүүчү тамга бул Л тамгасы. Бардык суроого Л тамгасынан баштап жооп бересиз. Сиз жардам берип турасыз, таппай калган учурларда, ойлонуп калган учурларда айта калып турсаңыз болот. Ар бир оюнда убакыт саналып турат, ошондуктан батыраак ойногонго, ойлонгонго жетишиңиздер керек, Аны эмесе даяр болсоңуздар баштадык. Биринчи суроо: лагманды ким ойлоп тапкан? Луис. Индия мотоциклинин маркасы кандай аталат? Люцифер. Самолеттун канча учкан канаты бар? Леон. Норвегия ханышасы ким? Луиза. Кумшекерди каяктан катып алышат? Лейлик. Жүргөмүштүн канча көзү бар? Лампочка сыяктуу көп. Африкадагы шаарды атаңыз? Уитон. Эң кызыктуу мультфильм? Луна. Экзаменде ким жардам берет? Диана. Туура эмес тамактануу кандай деп аталат?
Жооп беребиз. Убакыт бүттү. Өзүңөр каалагандай койсоңор болот болчу, лишний вес деп койсоңор болот болчу. Кыскасы ылдап баштап жооп бере бериш керек. Аны эмесе биз Ак терек командасы менен ойноп бүттүк. Азыр Көк терек командасына кезек берели. Сиздерден ким ойносун? Анда Садия, сизге берилүүчү тамга бул Т тамгасы. Мен аз тамганы айтканда эле ойлонуп калдыңыз. Анда баштадык, Биринчи суроо. Үкүлөр түнкүсүн эмне кылышат? Тамак жейт. Музейге элдер эмнеге барышат? Таш көргөнү. Индонезияда түшкү тамакка эмне жешет? Таш кордо. Үйлөрдү кантип сатып алса болот? Таш сатып. Крокодилге тиштин кереги барбы? Талас. Зарплатаны каяка жакшы катса болот? Терминалга. Көңүлдү көтөргөнгө эмне жардам берет? Телешоу. Ак үйдө ким болуп иштегиңиз келет? Телевизор. Чайдын кызылы же көк чай? Тамак. Бассейнге эмне кийүү керек? Туника. Туулган күнгө эмне кыялданасыз? Торт. Кайсы районго үй салган ыңгайлуу? Талас. Эң коркунучтуу спорт түрү? Теннис. Эң даамдуу шаурма кайсы өлкөдө сатылат? Ташкент. Тойдогу тостторду ким жазат? Убакыт бүттү. Кандай дейсиз? Тойчулар. Мына ушундай. Келиңиздер, кочоп турбайлы, колдоп туруңуздар бири-бириңиздерди. Урматтуу көрүүчүлөр, Халба шоудогу алгачкы ойнобуз жыйынтыкталат. Жыйынтыгын карасак, биринчи Ак терек командасы ойногон болчу. Алар 10 суроого жооп берип жетишти. Кочоп коелу. Ал эми Көк терек командасы жалпысынан 15 суроого жооп берип жетишти. Колчолор. Азаматсыздар, ошону менен бул оюнда Көк терек командасы көбүрөөк суроого жооп бергендиги үчүн аларга 1 упайды бердик жана 1-0 эсебинде баштадык оюнубузду. Негизинен кайсы суроо көбүрөөк эсиңерде калды? Кайсы жерде шаурманы жасайсызбы? Кайсы өлкөдө? Кайсы өлкөдө? Ташкентте дедиңиз, Сиздергечи кайсы суроо жакты? Мультиктечи. Кайсы мультфильм деп сураганда, Мына ушундай. Аны эмесе программабызды улантабыз. Кийинки ойунубуз Алло сен кайдасың деп аталат. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин программадан эч кайда алыстабай туруңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, Алло сен кайдасың оюнуна кезек келип жетти. Азыр болсо бизде экранга сөздөр чыгат. Сиз көрүп айтып турасыз, жакындатып айтып беришиңиз керек. Ал эми сиз болсо табасыз. Буга дагы убакыт саналуу болот, ошондуктан батыраак айтып берип, батыраак тапканга аракет кылыңыздар, Бардык тармактан айта берсеңиз болот. Мисалы, ошол эле сөздү айтпай, калганын баарын ырдап берсеңиз болот, же айтып бересиз, же көрсөтүп бересиз, кыскасы бардык нерсени колдонсо болот, Анда эмесе, даяр болсоңуздар, биз баштадык, убакыт кетти. Биринчи сөз. Башкасы. Кийинкиси. Айтып бериңиз, көрсөтүп эмес, айтып бериңиз. Эме машинаны жуйсуң. Тряпка? Нет, машинаны ошол жакка алып барып жуйсуң. Ой, эме там машиномойка? Автомойка. Айтылганга болбойт. Муну туура эмес деп эсептейбиз. Мунусу Башкасы. кийинкиси. Москвада
автобус менен жүрөсүң. Метро. Абилова Мирей блогерша каяктан болот? Кто? Блогерша. Казакстан. Кышында бардыгы эмеден жүрүшөт го, тогу кышындачы. Лыжа. Ошол жер каяка барабыз эле? Лыжный. Лыжный база, но ошол жер именно лыжный база каякта? Тодо. То ошонун атын айтпайсыңбы? Билбейт. Мына черный цвет, кара. Айтып айтканга болбойт. Саланы барабыз го, кышындачы. Лыжа тепкени. Башкасы? Башкасы. Кийинкиси десек убакыт бүтүп калыптыр. Мына ошентип сиздер ойлонгучу убакыт бүтүп калды. Аны эмесе ошол эле оюнду биз Ак терек командасына берели. Кыздар даярсыздарбы? Анда кеттик алдыга. Аны эмесе Ак терек командасы даярсыздарбы? Анда баштадык, убакыт кетти. Сен көлгө эс алып келдиң го жаңы эле? Басбери. Жок. Жанында. Чолпанта. Бардыгы кара. Адамдар жок баш кийинки. Ойнойт эме. Музда ойнойт. Теннис. Музда ойнойт. Эмне аты? Бол. Музда ойнойт. Эме гол киргизип. Эмне аты? Эме чоң эмелер менен. Ошо. Атын унутуп койдум. Кийинкисин көрөбүз. Кийинкиси Область. Талас, Ош, Бишкек, Нарын, Жалал. Нарын? Жок. Бирөөсү калды, бирөөсү ошол. Жалалабад. Бол. ошол жактын бир нерселерин айтып бербейсизби? Ошо. Эмнелер бар ал жакта? Жалалабадтын жанында. Ошонун бирөөсү. Каракөл. Жок, ал Каракөл. Область. Область. Ой, Ош менен Жалалабад. Ош менен Жалалабад бирдей. Кийинкиси. Биз аяктан пицца жейбиз. Пиццерия. Бишкектин мурдагы аталышы. Фрунзе. Жок, кийинкиси. Кийинкиси Биз дарыларды сатып алабыз. Аптека. Дарыкана. Айболит. кийинкиси Аяка барып эс алабыз биз. Көл. Эмне эс алган жерибиз. убакыт бүттү. Убакыт бүттү. Көк терек командасы, Ак терек командасы мына ушундай жооп беришти. Жыйынтык дароо чыгарсак, азыр Ак терек командасы 4 жерди туура таба алышты. Кол чаап коелу, Ал эми Көк терек командасы 2 жерди туура таба алышты. Кол чаап коелу. Көбүрөөк тапкандыгы үчүн Ак терек командасына 1 упайды бердик. Ошону менен жалпы 1-1 эсебинде келе жетабыз. Кыздар, оюндар жагып атабы? Мана жакшы элеби? Нитрудо ничип, мындай өзүңөр уялбай, жакшы кенен шайыр ойноңуздар. Аны эмесе кийинки программа, кийинки оюнубузду уланта берели. Бул калпы чымбы деп аталат. Аны эмесе алдыга кеттик. Урматтуу Ак терек командасы жана Көк терек командасы. Азыр калпы чымбы оюнуна кезек келип жетти. Мына ушул менин колумда турган карточкалар. Ичинде калпы чымбы деген жазуулар бар. Азыр эки командага бирден берем. Жазууну маңдайдагы отурган командаларга көрсөтпөйсүңөр. Кандай жазуу алдыңар? Силерге ар кандай келиши мүмкүн. Мына ошол кандай жазуу келген болсо, ошондой бир окуя айтып бересиздер. Экинчи командага айтып бересиңер. Ал команда табыш керек. Бул окуяны калп айтты же чын айтты деген сыяктуу. Бирок ошону силер таптырбаганга аракет кылышыңар керек. Карточкадагы жазууну таптырбай айтканга аракет кылгыла, Түшүнүктүү болдубу негизинен?
Анда түшүнгөн болсоңуздар сиздерге аралаштырып бирден берейин. Экинчи командага жазууну көрсөтпөгүлө, Сиздер көрөгө бири-бириңер менен жана окуяны ким айтат? Кеңеш алыңыздар. Жогоруда биз көк теректен баштаган болчубуз. Азыр ак терек командасынан баштайбыз. Ак терек командасы сиздерден ким айтып берет окуяны? Бул командага айтып бериңиз. Сиздер болсо ошол окуянын калп айтып атканын же чын айтып атканын табышыңыздар керек. Мен кичинекей кезинде лагерь көргөм. Ал лагерден бизге ключ берген. Ал ключту шорты кийгем. Анан шорты кийип чөнтөгүнө салып койгом ключту. Эси ал ключту биз жоготуп алсак 200 сом төлөмөкпүз да. Анан мен туалетке барам. Ал туалеттен ключту түшүрүп алам ичине. Анан ичине түшүрүп алып, менде анда акча бар болчу, бирок беришкен, кичинекей болчумун да. Ал түгөнүп калган бирок акчам. Эмне берерин билбейм, 200 сом бериш керек болчу. Анан мен аны туалеттин ичинен алып чыккам. Алып чыккан дейсизби? Ооба. Күрөштө Өзүңүз, ооба. Окуя ушундай, калппы чынбы? Чын. Чынбы? Чын. Калп болуп калышы мүмкүн, мен ойлоп койдум. Чын. Чын. Хотя можно ожидать. Сиздердин оюңуздар анда Чын. чын деп ойлойсуздар, Карточкаңызды көрсөтүп коюңуз. Бул чын эле, 200 сом. Насыга таба алышты команда. Анда эмесе көк терек командасына берели. Сиздерден ким айтат? Мен айтып берейин. Макул. Мен кичинекей кезимде 8 жашымда айылга барып, айылдан ошондой мен байкемдердикине барганбыз. Байкемдердикине барганда ошол менин эжем менин ошо мугалимим болчу. Мен точнее бул 0 классты мен айылдан окугам. Анан ошол айылга барганда мен бирок толугу менен бүтпөй эле кайра Бишкекке келип 0 класста окугам. Ошо менен Бишкекте окуп калгам. Чынбы же калппы? Чын. Акыркы. Калып калдым. Эмнеге калп деп ойлоп атасыз? Бул көз чоң окуганбыз да. Бишкекте эле окуган. Мен 0 класста айылдан окугам деп атпаймынбы? Бирок 1 классты Бишкектен эле окугам. 1 класстан бери чогуу окуйсуздар, Нөлөйдү башка жакта окугансыңар го, Ооба. Айылга эс алууга барганда мен ошо 0 класста окугам. Демек, сиздердин жообуңуздар чын. Чын. Келиңиздер, карточканы көрсөтөлү. Мына сага ишендирип эле айтып койду. Мына ушундай, азыр ак терек командасыныкын таап кетишкен болчу, көк теректикин таап албай калышты. Ошону менен бир упайды биз көк терек командасына бердик. Кол чаап коелу, Мына ушундай, нолевойду кантип ойлоно таап калдыңыз? 1 класста экөөңөр чогуу окусаңар табылып кетет дедиңиз да. Жакшы. Мына ушундай ойнош керек. Аны эмесе программабызды уланта берели дагы кийинки ойунубузга кезек беребиз. Алло, доске оюнуна кезек келип жетти. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Халва шоу программасынын демөөрчүсү Ньютра энергетикалык суу сундугу барыңыздарга сунуштайбыз жана энергиялуу болуңуздар дейли. Аны эмесе Алло, доске оюнун баштай берели, Күч-кубатыңды башкара бил.
Алло доски оюнубуздун шарты боюнча эки команда бири-бирине тамга айтыш керек. Ошол тамгадан башталган бардык адамга чала беребиз. Тактап айтканда контакттарга чалабыз. Бизде болсо экранга суроо чыгат. Суроонун 3 вариант жообу бар. Ошол адам жооп бериш керек. Ал алгандан баштап 30 секундтун ичинде суроону берип, жоопторду окуп берип, кайра алганга, жообун алганга жетишиңиздер керек. Ошондуктан чалып туруп эле дароо эфирде экениңиздерди айтып туруп, суроону окуп башташыңыздар керек, Анда биз жогоруда көктеректен баштадык беле? Актеректен баштаганбыз, Анда азыр көктеректен баштайт экенбиз. Актерек, сиздер бул жака бир тамга айтыңыздар, ошол тамгадан башталган адамга чалышат булар. Кыйыныраак болуш үчүн эй тамгасын берели. Эй тамгасы, Кыйыныраак болуш үчүн деп берди. Эми силерге мягкий знак беришет го. Тамгасынан экөөңүздөрдөн контакттардан карап көрсөңүздөр болот, каалаган адамга чалсаңыздар болот. Мен Маамат Элнура, ошого мама чалам. Макул. Чалыңыз, үнүн чыгарыңыз. Жана микрофонго жакын кармаңыз, Сизге суроону чыгарып берип коюңуздарчы. Уважаемый абонент, срочно перерек... Алло, мама. Мен азыр эфирде болчумун да, бир суроого жооп берип коесузбу 30 секундтун ичинде. Макул. Викингтердин биркемеси канча кишини кармаган? А вариант 150, Б вариант 100, В 200. Последний вариант В. В, 200. Хорошо. Ладно, давайте. Кабыл алдык. Мына ушундай дароо жооп берди. Викингтердин биркемеси канча кишини кармаган? 150, 100, 200. Сиз чалган апаңыз 200 деп жооп берди. Туура жообу 150 экен. Тилекке каршы туура эмес болуп калды. А варианты туура болчу экен. Анда эмесе эмне дейбиз? Айла жок. Биз кийинки командага кезек берели. Ага чейин сиздер тамга айтыңыздар, ошол тамгадан башталган адамга чалышсын. Тамга берет. Бердиңер давайте. Тамгасынан контакттарды карап көрүңүздөр. Мен папам аты Улан. Папам айтайын. Макул. Үнүн чыгарып алыңыз. Алло, папа. Алло, суроого жооп берип коелучу, эфирде болчумун азыр. Батыраак. Улуу Британиянын биринчи падышасынын аты ким болгон? Эдуард, Георг или Вильгейм? Эдуард анан... Георг Вильгейм. Улуу Британиянын биринчи падышасынын аты. Эдуард, папа болгула. Убакыт аягына келип калды. Георг, Кабыл алдык, каршылык билдиребиз. Улуу Британиянын биринчи падышасынын аты ким болгон? Эдуард, Георг, Вильгельм. Георг деп жооп берди. Туура жообу чынында Георг экен. Ошон менен бул оюнда, урматтуу телекөрүүчүлөр, Алло доски оюнубузда бирөөсү апасына, бирөөсү атасына чоңдойт. Актерек командасынын туура жооп болгондугу үчүн аларга бир упайды бердик. Кол чаап коелу, Жалпысынан 2-2 эсебинде таймашып келе жатабыз, кыздар.
Ак теректе 2 упай бар, көк теректе 2 упай бар. Азыр кийинки оюндарда дагы мындан да катуу таймаш жүрүш керек. Анткени биздин жеңүүчүлөргө атайын бизде даярдалган белектерибиз бар. Ошо белектерди ким утат болду экен, мага да кызык болуп турат азыркы учурда. Ана эмесе кийинки оюнубузга кезек берели. Оозумдан окуу деп аталат. Аны эмесе оозумдан окуу оюнунун шартын түшүндүрө кетейин. Азыр бизде Медина наушник тагынат. Музыканы чоң ойтобуз, эч нерсе угулбайт. Ал эми сиз болсо экранга чыккан сөздөрдү бирден айтып бересиз. Оозуңузду кыймылдатып гана. Үнүңүздү чыгарасыз, бирок кыйкырбайсыз. Жаңсаганга, колду кыймылдатып жүргенге, көз менен көрсөтүп ийгенге болбойт. Бир гана ооздун кыймылдоосу менен табыш керек. Аны эмесе буга дагы убакыт чектелүү. Даярсыздарбы? Аны эмесе баштайлы. Мединага чыгарды кайта беребиз. Кафе. Боз үй. Бонжур. Боз үй. Боз үй. Бонжур. Экинчиси Пляж. 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 Белка. Пляж. Кетириңизчи. Гекси. Зонтик. Шорты. Зонтик. Зонтик. Шорты. Зонтик. Гекси. Гекси. Алмаз. Алмаз. Алма. Алмаз. Алма. Алмаз. Алматы. Алмаз. Алма. Алматы. Алмаз. Алмаз. Алматы. Алмаз. Айт. Алмаз. Алмаз. Алматы. Алмаз. Гекси. Убакыт бүтүп калыптыр. Ошо деп Алмаз атпайбы? Акыркы з тамгасын таба албай көбүрөөк кыйналдык. Алматы, ой, Алматы боло берсинчи деп эле. Ошону менен бул оюнду жыйынтыктайлы дагы. Азыр биз Көк терек командасына кезек беребиз. Аны эмесе даяр болсоңуздар, убакыт кетти. Биринчи сөз. Баштадык. Арбуз. Акку. Арбуз. 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 Аккуч. Арбуз. Акбут. Арбуз. Акбут. Дальше. Экиси. Балык. Балык. Батир. Балык. 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 Башкасы. Дальше. Кулун. Кулун. Ук. Кулун. Дальше. Экиси. Күрөш. Күрөш. Уксус. Күрөш. 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 Уксус. Экиси. Дальше. Жарнама. Жарнама. Сапоги. Жарнама. Цепочка. Жарнама. Жарнама. Çok teşekkür. Экиси. Шашлык. Жаздык. Шашлык. Жаздык. Шашлык. Шашлык. Жыгач. Шашлык. Убакыт бүтү. Убакыт бүттү.
бүттү. Мына ошентип Көктерек командасы ойноп бүттү. Жыйынтык чыгарса курматтуу көрүүчүлөр, Оозумдан окуу оюнунда Ак Терек командасы бир сөздү туура тапкан болчу. Ал эми Көктерек командасы эч нерсе таба алган жок. Ошондуктан бир упайды биз Ак Терек командасына бердик. Кол чаап коелу, Жалпысынан 3-2 эсебинде азырынча Ак Терек командасы алдыда. Ал эми кийинки оюнда чечүүчү оюн болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан жакшы ойнойсуздар деген ойдомун. Кийинки оюнубуз бул крокодил оюну. Билесиздер, Бул жерде тескерисинче эле, бул ушундай эле отурабыз дагы. Экранга чыгат, дагы да болсо бул жерде айтып бербейбиз, болгону көрсөтүп беришибиз керек. Экинчи адам табат. Жогоруда бизде Ак Терек командасы баштаган болчу, Көктерек командасы ушундай эле отуруп баштай берели. Кеттик алдыга. Крокодил оюнунун шарты жогоруда айткандай эле экранга дагы да болсо сөздөр чыгат. Жанатан бери айтып, түшүндүрүп берип атабыз, эми кыймыл аракет менен гана көрсөтүшүбүз керек. Сүйлөп жибергенге болбойт. Азыр болсо алмашып турсуздар, сиз көрсөтүп берет экенсиз, сиз табат экенсиз. Көктерек командасына ийгилик каалайбыз, жана баштадык. Убакыт кетти. Биринчи сөз. Самын. Кийинкиси. Акча. Телефон. Күзгү. Китеп. Китеп. Дагы кошуп чалаш керек. Толуктап айтыш керек. Китепчи. Кийинкиси. Такси. Маршрутка. Автобус. Машина. Дальше. Кийинкиси. Чөп. Ужин. Ошону кыргызчасы. Кечки тамактан. Кийинкиси. Жан. Кайчы. Кийинкиси. Болбоду эле. Муну таппай калган, кайра айтып бериңиз. Сүзү. Убакыт бүттү. Сүз. Убакыт. Бардыгы мындай турат да анан Мына ушундай Көктерек командасы ойноп өтүп урматтуу көрүүчүлөр. Аны эмеси Ак Терек командасы кандай көрсөтүп берет болду экен, кимдин актердук чеберчилиги мыкты болду экен, азыр байкайбыз. Аны эмеси Ак Терек командасы даярсыздарбы? Баштадык, даяр болсоңуздар, биринчи сөздү чыгарып бериңиздер. Духи. Цепочка. Кийим, цепочка. Галстук, бантик. Кийинкиси. Телефон, пульт, автомат. Ручка, кагаз. Жазуу. Кийинкиси. Кийинкиси. Пудра. Шарик үйлөгүч. Ысык, от, көрүнчү. Ысык, от. Спичка. Зажигалка. Кыргызчасы. Ширинке. Кийинкиси. Кийинкиси. Мороженое. Не. Джейби. Нан. Кийинкиси.
кийинкиси Ой, жазуу. Кагаз, китеп. убакыт бүттү. Эй, не? Мына ошентип урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр Актелек командасы дагы ойноп бүттү. Алар жалпысынан 3 сөздү туура таба алышты. Кочоп коелу. Ал эми Көктерек командасы болсо 5 сөздү туура таба алышты. Кочоп коелу. Ошону менен бул крокодил оюнунда азыр биз Көктерек командасына бир упайды бердик. Аны эмесе биз программабызды алга карай улантабыз. Бизден бир канча секундтан кийин жолугушабыз. Эч кайда алыстабай туруңуздар. Биздин айрымабыз жок. Биз биргеликти гана жеңебиз. Күч биримдикте. Ар бирибиз жеңүүчүбүз. Nitro Олимп чемпиондорунун күч кубаты. Энергияңызды башкаргыңыз келип аткан болсо, анда сөзсүз түрдө Nitro энергетикалык суусундуктары менен бирге болуңуз. Жана Халба шоу программасын көрүп, өткөрүп жибербеңиздер дейли. Биз болсо сонун учурга келип жеттик. Азыр биздин жеңүүчүлөргө мына ушул белектерди тапшыруучу мезгил келип жетти. Бүгүн өзгөчө болду. Кыздар, анткени эки команда тең-тең болуп калдыңар. 3-3 эсебинде болду. Өзүңөр үчүн бир кыйкырып, кол чаап койбойсуңарбы? Тең-тең болгондугуңуздар үчүн, негизи жеңүүчүлөр үчүн атайын нитролор салынган, жана ошондон сырткары белектер бар болчу. Анан эки командага бирден кылып койдум. Таарынбайсыңар болуш керек. Кыздар болсо бөлүшүп алышат болуш керек. Аны эмесе барыңыздарга чын жүрөктөн куттуктап, мына ушуларды тапшырып коеюн, Кол чаап туруңуздар бири-бириңиздерге. Эч кимдин чапкысы жок. Эптеп эле ушул белектерди алып анан кетсем деп. Аны эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү Халба шоу программабыздын жалпы көрүүчүлөрүнө дагы бир жолу тааныштырып өтөлү. Бүгүн Акманай бийчилер тобу болду. Медина Уланова жана Раяна Мирзатовалар Актерек командасында болушту. Кол чаап коелу, Ал эми Көктерек командасына Садия Аманкулова жана Аделия Азимкановалар болду. Кол чаап коелу. Барыңыздарга чоң рахмат, келип бергендигиңиздер үчүн ийгиликтерди каалайм. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Халба шоу программасын жыйынтыктабайбыз. Болгону кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.